Чүй облусуна караштуу Орловка шаарында жайгашкан Кристалл спорт комплекси капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин кайрадан колдонууга берилди. Комплекстин салтанаттуу ачылышына жергиликтүү тургундар жана президенттин Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентишев дагы катышты. Буну илгери ГКРК салган спорт комплекс болчу, ошол экени мына кайра ремонттоп, кайра реанимировать этип ушуну ишке берип атканыңарга ушул эки салтанаттуу ачылышына баарыңарды чын жүрөктөн куттуктап кетем. Советтер Союзу учурунда курулган спорт комплекс акыркы жылдары каралбай калган. Жергиликтүү калкка жагымдуу шарт түзүү, жаштарды спортко тартуу максатында имаратты калыбына келтирүү иштери башталган. Ремонт иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен 5 миллионго жакын, Кемин районун өнүктүрүү фондунан 6,5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Полду бүт жыгач менен жаңылаттык. Андан тышкары борцовский зал, тренажерный заллар бар. Ичинде душевой кабинкалар бар, ошонун баары тең ордуна келди. Бүгүнкү күндө бизде Орловка спорт комплексте горнолыжный спорт деп коет, ошол бар, секция балдар катышат. Андан тышкары тяжелая атлетика, дзюдо, греко-рим күрөш, футбол, баскетбол, волейбол. Ушулар бар. Эгемендүүлүк алган жылдардан бери каралбай турган имараттын оңдолуп пайдаланууга берилиши жергиликтүү жашоочуларга кубаныч тартуулады. Шаар тургундарынын кубанычын тең бөлүшүү үчүн Кемин районунун ар аймагынан коноктор келген. Бул Кемин районунда эң алдыдагы спорт комплексинин бири болуп турат биякта. Ушу спорт комплексте эң мыкты деген инсандар чыксын, кыргызымдын желегин көтөргөн, жакшы олимпиадага барып чыган Орловкадан, ушу именно Орловкадан чыгып, жакшы ийгиликтерге жетишкенге тилектешпиз. Спорт ордосунда футбол, волейбол, баскетбол, бокс сыяктуу спорттун түрлөрү менен машыгууга шарттар түзүлгөн. Биздин ушу Орловка шаарында абдан көп баягы спортко шыгар жаштарыбыз абдан көп. Ошолорго бир гана шарт керек болуп жаткан. Мынакей Кудайым буйруса жергиликтүү бийлик тараптан ушундай Кристалл комплекси, спорттук комплекси ачылып отурат. Буйруса эми биздин жаштарыбыз дагы шарт түзүлдү. Эми ушул калганы биздин жаштарыбыздын алып кетүүсүндө буйруса Кыргызстандын желегин желбиретип, чоң ийгиликтерди жаратып, биздин ушу ишенимди актайт деп ойлойбуз. Кристалл комплексинин ачылышы Орловка шаарынын жашоочулары үчүн гана эмес, жалпы Кемин районунун тургундары үчүн эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата белек болду. Орловкалыктардын бул комплекстен келечекте өлкө желегин желбиреткен чемпиондор чыгат деген үмүтү чоң. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ.